жөндөн жөн бирөө келип казып алып кете албайт. Мурдагыдай эмес. Мурда билесиздер, биздин кен байлыктарыбыз ит бекер берилип кеткен. Чын айтканда. 1000 сом, 2000 сом, 5000 сом, 10.000 сомго берилип кеткен. Канчалаган кен байлыктарды биз кайтардык мамлекетке. Кайтарып, кайра ошолор иштетип аткан жеринен дагы лицензиясын алып атабыз. Айтып атабыз, ай. Сен болгону муну лицензияны 10.000 сомго алыпсың. Тигилерге болсо 10 миллион долларга сатып берипсиң. 10 миллион долларды бияка алып келип төлөйсүң. Деп алып келип төлөтүп атабыз. Баягы элди коркутуп, бизнесмендерди коркутуп, же болбосо каалагандай, чалчаңда байыган миллиардер болгон бандиттер жок уже. Бардыгын түп тамырдан бери кырттык бандиттерди. Бир дагы жерде, бир дагы айылда, бир дагы жерде бир мен бандитмин, мен чорнуймун деп башын көтөргөндө жүрсүнчү. Жок андайлар жүрбөйт. Кыргызстан боюнча ошондой. Бир эле айылда, же бир жерде, же бир региондо эмес. Бардык коррупционерлерди, бардыгын мамлекет талаптаногондордун тизме кылып алып туруп, бирден жанын сууруп туруп акчаларын алып келип төктүрүп атабыз. Мына. Ал айтат, мен муну 10 жыл мурда алгам, 20 жыл мурда алгам. Сен 20 жыл мурда, 10 жыл мурда, 30 жыл мурда кимден алдың эле? Элден алгансың, мамлекеттен алгансың. Азыр кайтарышың керек. Убакыт келди. 20-30 жыл пайдаландың, бересің мамлекетке деп, кайрадан алып, мамлекеттин эсебине алып келип туруп, анан кийин керек болсо, мамлекеттин эсебинен чоң акчаларга, башка инвесторлорго сатып, акчасын элге иштетип атабыз. Мына. Андай кылбасак, элдин бардыгы мына карапайым эл, айрыкча карапайым эл журтубуз, биздин элибиздин бардыгы эле почти 95% эл өз эмгеги менен жашаган эл. Бир 5% коррупционерлер болбосо. Ошондуктан Долпыран дедиңизби? Долпыран деген мына эме боюнча жанагы кен байлыктары боюнча муну биз изилдеп көрөйлү, макулбу? Дагы бир жолу мына мен силерге убада бергенди билесиздер. Мен убаданы ар дайым аткарам.